Азыр сиздин оозуңуздан 16 миң деп чыгып кетип атат. Бул жерде коррупция болуп кетип аткан жокпу? Мисалы, баягы үй салынбаган, биз кандай жерлерди трансформация кылып бергенбиз? Үйүн салып алып, жашап аткан гана жерлерди. 15 жылдан бери документин ала албай жүргөн жерлерди. А үй салынбай, пустой болуп жаткан жерлерди биз трансформация кылгыла деген эмеспиз. Ошон үчүн жана 16 болуп көбөйүп кеткендин текшергиле. Акылбек Үсөнбекович, вицелер кимге тиешелүү бул машина текшерип көргүлө, балким үй салынбай турган пустой жерди дагы бербейип туруп, трансформация өткөрүп, ошентип үй атпасын да. А үй салынбаган жерлерди биз трансформация өткөрбөйбүз. Эгер ошондой моменттер болсо, давайте жоопкерчиликке тарткандай бололу. Ош облустагы өкүл келиңиз. Ош облусу боюнча ушул акыркы 15 жылда 15.084 баягы мыйзамсыз курулган турак жай бар болчу. 2020 жылы мен бийликке келгенде баарын трансформациядан өткөрүп берип, салып алып жашап аткандардын жерлеринде. Анан кийин документтерди бергиле дегенбиз. Силер болгону бүгүнкү күнгө чейин 16 эле документти берипсиңер. Мамлекеттик документтер. А калганынан неге бербей атасыңар? Неге мынча аябай жай иштеп атасыңар? Урматтуу Садыр Кожоевич, чындыгында бизде ушундай мыйзам бузуулар боюнча 16.196 кишиде болгон. 15.084 болчу. Мындан 2 жыл мурун мен бийликке келгенде мына мен жазып алгам, бардыгы турат. 15.084 Ош облусу боюнча болчу. Буга чейин тегереги ичи болчу. Азыр 16га эмнеге көбөйүп кетти ал 16.000ге? Буга чейин мына Кара Суу районунда биз 16 кишиге кызыл китебени бердик. Мына эртең күнү Караман районунда 20 киши, ошондой эле Өзгөн районунда 20 кишиге берилет. Кудай буюрса кийинки жылы 1-кварталга чейин биз толук аткарабыз деген убаданы беребиз койчу. Бергиле. Бирок анан мына азыр эмне үчүн сурап атам? 15.084 болчу. 15.084. Азыр сиздин оозуңуздан 16 миң деп чыгып кетип атат. Бул жерде коррупция болуп кетип аткан жокпу? Мисалы, баягы үй салынбаган, биз кандай жерлерди трансформация кылып бергенбиз? Үйүн салып алып, жашап аткан гана жерлерди. 15 жылдан бери документин ала албай жүргөн жерлерди. А үй салынбай, пустой болуп жаткан жерлерди биз трансформация кылгыла деген эмеспиз. Ошон үчүн жана 16 болуп көбөйүп кеткендин текшергиле. Акылбек Үсөнбекович, вицелер кимге тиешелүү бул машина текшерип көргүлө, балким үй салынбай турган пустой жерди дагы бербейип туруп, трансформация өткөрүп, ошентип үй атпасын да. А үй салынбаган жерлерди биз трансформация өткөрбөйбүз. Эгер ошондой моменттер болсо, давайте жоопкерчиликке тарткандай бололу. Ансыз деле биздин жер жетишпейт. Ошон үчүн биз жерлерди андан көрөкчө трансформациядан өткөн жерлерге биз бийик этаж үйлөрдү, кабат-кабат үйлөрдү куралы деп атабыз. Жерди экономдоо максатында. Анан азыр 15.084 болчу 2 жыл мурун, азыр 16га чыгып кетти. Сиздин 1000 киши, бул оңой эмес жер да. 1000 кишиге жер тараткандан көрөкчө ошол жерге бийик этаж үйлөрдү салып койсок, бир 10% эле ээлейт ошол жерди. Калганын элге беребиз. Садыр Кожоевич айтып кетчү нерсе, бул жерде бизге тосолук болуп аткан эми жана Маданият министрлигинен археологиялык заключениялар керек экен. Ушулар боюнча, андан кийин жанагы геология боюнча кен байлыктар барбы, ошолордон заключение болуш үчүн ошол бизге бир аз тоскоолдук болуп атат да. Ушуларды ушул жергиликтүү өздөрүнүн өкүлчүлүктөрү бар. Ошолор берсе, мисалга, бизге жеңил болмок. Себеби бул жактан биз Маданият министрлигине жазып, археолог сөз түрдө барып ошол жерлерди карап, анан заключение берип атат да. Ушуга эгерде Акылбек Үсөнбеков сиз дагы көзөмөлгө алып туруп, ошол жерде өздөрүнүн жергиликтүү өкүлчүлүктөрү бар да, мисалы, турабы? Ошо Маданият министрлиги бар, геология кызматкерлери бар ошол жерде. Берсе тез кетет эле ошол маселечи. Тиешелүү вицелер каникулдан кийин сразу контролго алгыла. Ош областына барып, 15.084 эмне үчүн 16 миңге кетип калды, ушул жагын карагыла. Трансформацияга чыгарып бербешибиз керек, пустой жаткан жерлерди. Биз өзүбүз продукция менен камсыз кыла албайбыз, импорттоп атабыз. Мисалы, бир эле буудайды алганда биз 60% импорттойбуз. Бир эле буудайды алганда. А жерибиз жетпейт. Ошон үчүн карагыла бул байчы. Отуруңуз.